Бишкекте Бириккен Улуттар уюмунун күнү белгиленди. Анын 79 жылдыгына арналган иш-чара Улуттук тарых музейинде өттү. Анда шаар тургундарына ар кандай тематикада жарманке уюштурулган. Зайырбек Төрөбеков Нокен районунан экөө өндүрүмүн жарманкеге алып келген. Жапайы токойдо өскөн мисте, ит мурун, жапайы алма жана жаңгактарды ички рынокко чыгарат. Ишкер мистеден паста, ун жана май дагы даярдайт. Негизинен биз продукциябыз азыркы учурда ошол Кыргызстандын ичиндеги майда ишканаларга, кондитер ишканаларына чыгарып атабыз. Өткөн жылы пробный катары Америкага жөнөттүк, 4 тонна жаңакты. Буунун ФАО долбоору менен кызматташабыз. Фермерлерибиздин билим деңгээлин, сапат боюнча, органикалык чарба жүргүзүү боюнча билимдерин жогорулатып беришти. Андан сырткары кайра иштетүүгө атайын таңгактай турган вакуумдук жана жөнөкөй. Анан майларды куюп жасай турган атайын эткетке чыгара турган оборудованиялардан көмөк көргөзүп жардам берип атат. Жаңыдан иш баштаган ишкерлерге буунун долбоорлору колдоо көрсөтүп келет. Уюм өлкөгө жардам берүү жана туруктуу өнүгүү тармагында эл аралык деңгээлде макулдашылган максаттарга жетүүдө Кыргызстанга колдоо көрсөтүп келет. Бул биздин министрлик менен маданият, маалымат жана спорт жана жаштар саясаты менен абдан тыгыз байланышта иштейбиз. Бул ошол эле биздин келечегибиз болгон бөбөктөрдү ала турган болсок, ошо биздин китепканаларыбызда ошо кичинекей балдар үчүн атайын ылайыкташтырылган ошол китеп борборлорун ачууда өтө тыгыз жардам берет. Жана жаштар боюнча иштөөдө, жаштардын программасын колдоодо, жаштардын ошол бардык мамлекеттеги программасы иштөө жана көйгөйлөрүн чечүүдө да салымдары абдан чоң. Андан тышкары ошол кыргыз жаранын боюнча дагы бул этностор аралык иштерди дагы бул түздөн түз ошол Бириккен Улуттар уюмунун жумушу болгондуктан абдан ошол кээ бир көп нерселерде программа жагынан дагы, каржы жагынан дагы өздөрүнүн салымын дагы терең кошуп келишет. Бүгүнкү күндө бууга 193 мамлекет мүчө. Ал эми Кыргызстан 1992 жылдын 2-мартында бир добуштан уюмга кабыл алынып, жемиштүү кызматташып келүүдө. Бул эң өнүккөн, бул универсалдуу деп коебуз. Эми үчүн дегенде бул баардык тармактарда иштейт. Бир эле уюм дүйнөдө азыркы ушу чакырыктар менен күрөшкөнгө да терроризм болобу, климат болобу, бул менен өтө керектүү да бизге. Бир жагынан пайда алабыз, булар жардам беришет. Мисалы, кандай жардам берет? Мисалы, бир мамлекетте бир тажрыйба өтө өнүккөн. Аны биз эми атайын барып, бир элчи жиберип, же адамдарды жиберип, ошону үйрөтүп, бияка алып келген кыйыныраак. А биякта уже даяр ошо БУнун иштери бар. Ошону бизге ошо тажрыйбаны эч кандай акысыз берип атышат, үйрөтүп атышат биздин адамдарды. Иш-чаранын алкагында сүрөт тартуу, мобилография боюнча мастер-класс өттү. Шаар тургундары ден соолугун текшерип, адам укуктары боюнча кеңештерди ала алышты. Ошондой эле коноктор үчүн викторина уюштурулган. Анда Олимпиада жана Паралимпиада оюндарынын катышуучулары Айсулуу Тыныбекова жана Эрлан Шеров менен талкуу өттү. Иш-чара акындардын айтышы менен аяктап, концерттик программа тартууланды. Иния Тергешова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.